Амансыздарбы? 2012-жылдан бери 11-октябрь эл аралык кыздар күнү катары белгиленип келатат. Кыз деген катуу күлбөй, аста сүйлө, даңкылдабай акырынбас. Баягы досуң менен дос болбо. Андан көрө карачы Анаркүлдүн кызын, кандай гана тыңгыз, ошол менен дос бол. Аш болчу болбойсуң, эле эмне дейт? Андан көрө юрист бол, ошол кесип жакшы. Кыздын жан дүйнөсүндө тыюу эмес, эркиндик жашаш керек. Өз оюңду эркин кой. Кызым, сен эмнеге кызыгасың? Өзүң каалаган курстарга бар. Ким менен дос болосуң, ал өзүң эркин. Бирок ошол досуң сен менен түбөлүктүү болот. Ошондуктан досту тандоодо жаңылба. Өз оюңду ичине каппа. Демекчи кыз өзүн-өзү тыккан таза болушу керек. Эгерде ушул сапаттардын баары кыз кишиде болсо, анда аял гүлдү ачкан. Себеби эки жака чыкканда, жумушка барганда кечирип калып жатам, ошо башка. Шашпай жүрүң. Ай келип биздин заманда күйөөсү бар аял биринчи күйөөсүн артка мингиз, анан өзү чачып алар эле. Бекер айтылган эмес. Ошол кыздын сырткы сулуулугуна, келбетине жараша ички тазалыгы дагы түпкелип турушу керек. Кыз ошол адеттүүлүккө байланыштуу бүт сапаттарды өзүнө камтышы керек. Кийинкиси бул колдоо. Колдоо бул ийгиликтин ачкычы деп айтылат. Эмне себептен дегенде, кызды канчалык колдосоң, ал ошончалык көп ийгиликтерге жетишет. Көбүнчөсү бул ата-энеси менен болобу, өзүнүн айлана чөйрөдөгүлөр менен болобу, бирок колдоо бул кыз үчүн эң жакшы нерсе. Кийинки бул максат. Максатсыз адам канатсыз куш деп айтылат. Кыз өзүнүн алдына көптөгөн чоң максаттарды коюшу керек. Максаттарды коюп эле койбостон, ошол максаттарга жеткенге да аракет кылыш керек. Бул өтө маанилүү. Бир гана максат эмес, бир нече максатта коюш керек. Мына эми ушунун баарын кошкондо, бул күчтүү кыз жөн жерден эле өзүңүздөр көргөндөй келип чыккан жок. Бул азыркы коомдогу күчтүү кыз келип чыгыш үчүн, ошо куралыш үчүн көптөгөн мээнет кетти, күч кетти. Кыздын өзүнүн күчү, мээнети өзүнүн гана эмес, ата-энесинин, мисалы, эң башында бул ошондой основасы тарбия. Тарбиядан баштап анан өзү кыз ошо билимди, сүйүүнү, адетти, колдоо, максатты өзүнө кошуп, өзү куралып чыгат. Ошондуктан биздин ак сөзүм, жыйынтыгым, биздин келечегибиз, биздин жашообуз, биз кайсы жолду тандайбыз, биздин тагдырыбыз кыздар өзүбүздү колубузда.